Мектеп окуучуларына жеткиликтүү билим берүү жана алардын жөндөмүнө жараша багыт берүү мугалимдердин жоопкерчилигинде каралган. Заман талабына жараша балдардын билим алуусун дагы да жакшыртып, дүйнөлүк стандартка ылайык сапаттуу окутуу демилгеси көтөрүлүп, жаңы пилоттук долбоор ишке ашууда. Мамлекеттик мектептердин инновациялык өнүгүүсүндө илимий жетекчилердин ролу аталышындагы семинар Бишкек шаарындагы орто мектептердин жетекчилерине өткөрүлүп, илимий даражадагы окумуштуулар менен тыгыз иштешүү аракети башталды. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстаныбызда 5000ге жакын илимдин кандидаттары, докторлору, ошондой кадырлуу ага эжекелерибиз бар экен. Биз ошолордун потенциалын, ошолордун мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, бүгүн ошо жаштарыбызды насаатчы катары аларды алып, анан биздин ошол мектептерибизге өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө карата ушундай бир жаңы инновациялык багыттагы лекцияларын окуп турсак, бүгүн өсүп келаткан мектептеги ошо жаңы мындай бир дүйнөлүк агымды таанып келаткан жаштарыбыз үчүн бул чоң мүмкүнчүлүк болуп эсептелинет да. Илимий насаатчыларды дайындоо долбоору билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте иштеп чыгарылган. Ошондой эле өлкөнүн алыс каймактарындагы мектептер да долбоорго катыша алат. Муну менен катар жогорку окуу жайлары менен биргеликте келишимдер түзүлүп, балдардын жөндөмүнө жараша багыт берүү жана чет тилдерин тереңдетип окутуу демилгеси көтөрүлгөн. Негизги максат ошо алыскы айылдагы балдарга деле маалыматтарды жеткирүү. Ошо илимий жактагы жаңылыктар кандай болуп атат, илимий жактагы ачылыштарды жасаш үчүн эмне кылыш керек? Ошо мотивация берүү окуучуларга. Андан тышкары жалгыз эле окуучулар менен иштей бербей, ошо мугалимдер менен дагы иштегенге план коюп атабыз. Англис тилинде сабак берүүнү дагы көздөп атабыз. Бирок англис тилин мугалим англис тилинде физиканы сабак бериш үчүн окуучулар дагы түшүнүш керек да. Ошондуктан англис тилчи мугалимдер менен дагы тыгыз иштеп баштайбыз. Кыргыз тилин өнүктүрүү, орус тилин өнүктүрүү, башка тилдерди өнүктүрүү максатында иштерди алып барабыз. Окуучунун жашоосун, деги эле ошо Кыргызстандын жашоочулардын жашоосун жакшыртууга таасир этет. Ошону дагы талдай билүүнү ушу насаатчылар долбоору аркылуу үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Буга чейин Ноокат районундагы Ноокат билимканасы жатак лицейи илимий окумуштуулар менен иштешип келген. Натыйжада окуучулар тарабынан көптөгөн ийгиликтер жаралган. Тагыраак айтканда, окуучулар так илимдери жана чет тилдери боюнча тереңдетилип окутулуп, эл аралык сынактарга, олимпиадаларга катышып, Кыргызстандагы үлгүлүү мектептердин катарын толуктайт. 100 жыл тарыхы болгон билимканада жалаң ийгиликтер менен келе жатабыз. Себеби илимий жетекчи бизге тыгыз жардам берип турат, дайыма көзөмөлдөп турат. Малайзияда өткөн физика олимпиадасына катышып, 2021 жылы окуучубуз, 11 класстын окуучусу 5 орунду алды эл аралык олимпиадада. Азыр эми ал дагы ушул чет өлкөдө окуп жатат да. Американын AMC олимпиадасына катышып, окуучуларыбыз быйылкы жылда коло медалга жетишти. 11 класстын окуучусу. Мектеп окуучуларына сапаттуу билим берип, алардын ойлоп табуучулук өнөрүнө дем берүү илимий окумуштуулар үчүн дагы пайдалуу. Анткени ар бир практикалык сабакта жаңы ачылыштын чыгуусуна түрткү берет. Белгилей кетсек, өлкө башчысынын демилгеси менен быйылкы жылдан баштап илимий даражалуу окутуучуларга жана окумуштууларга кошумча акы төлөө каралган. Сайрагүл Полотова, Элдар Анаркулов, ЛТР, Бишкек.